өзүбүз түрмөлөрдө барып көрүп келдик. Мына сиз жакшы реакция кылдыңыз. Жанагы мына мыйзамда дагы сиз жанагы маселелер боюнча өткөндө жанагы абактарда биз кыдырып чыккандан кийин мындай суроолорду берейинчи. Тинтүү иши болуп атканда, ошо тинтүү иши жүрүп аткан жаран камера колдонуп ошо тинтүү иштерин тартып видеого. Жана жогоруда дагы суроо болуп кетти, мен да ошону утурлай эле. Жөлөк пул алуучулар. Жөлөк пулду алып аткан үй бүлө бир жерде иштеп атса, кайра мурдагы жөлөк пулу токтотулуп атат. Эгерде кайра келип мурда иштеп аткан жерин айтпаса, канча ай болсо кайра төлөнүп берилип атат, туурабы? Төлөш керек болуп атат. Достор, мен 8-турга старт бердим, достор. 8-турга старт бердим. 8-турда ошо бомба приздер коюлду. Эмнелер коюлду деп сурай турган болсоңор, достор, главный призге, достор, Hyundai Getz коюлду, достор. Эч кандай бир чириген жери жок, сарапина жери жок, достор. Полный таза машина. Аласыңар, каласыңар Кыргызстанга, каласыңар оформление кыласыңар, кете бересиңер, достор. Любой жака. То же самое, достор, бизде андан кийин эме деген машина. Matiz дагы, достор, каласаңар Кыргызстанга алып кетесиз, каласаңар биякта доставкага аласыңар, достор. Биз решет алганбыз, достор, бул жакта доставкага деген ойду алганбыз. Каласаңар бул доставкага аласыңар, каласаңар Кыргызстанга алып кетесиңер, достор. Муну менен эле чектелип калбастан, достор, биздин оюнубузда iPhone 13 Pro'dan, dostor, 4 штук iPhone 13 Pro, достор. Андан сырткары Dyson'dan, достор, Dyson, аялдар сүйгөн Dyson, достор. Кыздар, карындаштарыбыз, эжелерибиз сүйгөн Dyson. Алардан, достор, 5 штук, достор. Андан сырткары, достор, Dyson'dan 5 штук. Dyson'дар, достор, азыр светтерин жакыныраактан келип көрсөтөбүз. Анан, достор, андан сырткары, достор. Онда Apple Watch деген 8 дегенден, достор, жакшы качествосы менен 8 штук койгонбуз, достор, 8 штук. Ачып полный обзор көрсөтөбүз. Жана ошондой эле, достор, мондай наушниктен, достор, оригинальный эмеси менен, мондай запечатанный менен, достор, койгонбуз. Тоже хороший качествосы менен, достор, жакшы качествосы менен коюлган. Андан сырткары, достор, 200 000 рубльду, достор, конверттерге бөлгөнбүз. 200 000 рубль акчаны конверттерге бөлгөнбүз, достор. Билет общий билет, достор, 5000 штук билет ойнолот, достор. Буюрса 10 күндүн ичинде финал. Билеттин баасы 250 рубльдан, достор. Азыр обзорду полный көрөсүздөр, полный көрсөтөбүз, достор, обзорду. Барыңызга ийгилик жана оомат каалайбыз, достор. Бат-баттан билет алып жетишип калгыла, достор. Сбербанктан Абдыганы Алыкулович деп чыгат, достор. Ылдыйда турган номерде Сбербанк жана WhatsApp номерлерибиз бар, достор. Барыңыздарга оомат, ийгилик, ойноңуздар, утуңуздар, дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен, семьяңыздар менен тынч болуңуздар. Başım büyük, asqaz oto aslında. Жүрөмүн doğrum sürüp, аты kimdin canında. Açık turmuş yollarım, dikeni çok yoldumun. Ayga жетет kollarım. Keyinki söz Samırgajo Mirlan Mırzaga veriledi. Саламатсызбы? Жана жогоруда дагы суроо болуп кетти, мен да ошону утурлай эле. Жөлөк пул алуучулар. Жөлөк пулду алып аткан үй бүлө бир жерде иштеп атса, кайра мурдагы жөлөк пулу токтотулуп атат. Эгерде кайра келип мурда иштеп аткан жерин айтпаса, канча ай болсо кайра төлөнүп берилип атат, туурабы? Төлөш керек болуп атат. Туура, мен жана айтып кеткендей, текшерүүлөр келгенде ошо переплата кылып атышат. Ушунун негизин, механизмин так көрсөтүп коюш керек мыйзамга. Мисалы, азыр жөнөкөй бир жаран курулушта иштеп атса, белчесине чейин баткакка батып. Ал пособиясын алып, анан стройкада жөнөкөй жерде иштеп атса, же болбосо бир охранада туруп атса, алардын пособиясын кыскартып койгонго боло береби? Урматтуу Мирлан мырза, бизде мен жана башында айтып кеттим, бүгүнкү күндө кепилденген кирешенин өлчөмү 1000 сом. Анан бул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пул, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу. Ошондуктан ар бир кишини ошол кишинин санына, үй бүлөдө
жашап аткан кишинин санына ар бир кишиге 1000 сомдон ашпаш керек дегенде ошондо чектелет да үй бүлө көмөк жөлөк. Анан сиз айткандай эгерде жумушка орношсо ал келип кабарлаш керек. Мен жумушка орноштум, мына кирешем мынча деп, жана эгер жетпесе кайра эле улана берет. Но эгерде жанагы чектен ашып кетсе мыйзам негизинде анда токтотулуш керек да. Эми ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр Кыргызстанда канча саны? Азыркы убакта 105 миң үй бүлө, анын ичинде 345 миң балага төлөнөт. Бул дагы бир жөнөкөй көрсөткүч деп эсептейбиз да. Сиз өзүңүз балдарыңыз барбы? Бар. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. 5 баланын багыш сиздин мойнуңузда, туурабы? Туура. 5 балага ботинка алып бериш үчүн бир топ тыйын каражатталат. Ошол жөнөкөй үй бүлө стройкада иштеп, курулушта иштеп, же автомойкада иштеп, же болбосо талаачылыкта иштеп атса, анын пособиясын кыркып койсок, кайра мурдагысын төлөп бер десек, бул болбой калат да. Ушул нерсени бир карап көрсөк жакшы болот эле. Бул деген биздин жөнөкөй жарандарыбыздын мындай шору болуп атат да, Ушуга бир кандай жолуңуз бар? Мисалы мына сиздин 5 балаңыз бар экен. 5 бала өзүнүн ошол пособия, ошол балдардын өзүнө эле кетет да. Кандай дейсиз? Туура, муну биз азыркы убакта караштырып атабыз. Жанагы бардык балдарга 3 жашка чейин деген дагы бир варианттары чыгып атат. Өткөндө ошол Акылбек Өсөнбекович бизге тапшырма берген. Биз азыр анализдеп атабыз. Кандай кылсаң оң болот депчи. Анан бул жерден деле кээ бир депутаттар дагы ушул ойдо болуп атат. Бирок чогуу алып баралык, ошол мүмкүн жанагындай талашып тартышпай эле 3 жашка чейин деп баарына бирдей төлөнсүн деген мүмкүн мыйзам кабыл алабыз. Мүмкүн, эгерде сиздер биз тарапка мыйзам кабыл ала турган болсо, оңдоо түзөтүү боло турган болсо, сунуштарыңыздарды берсеңиздер, жөлөк пул алып аткан, пособия алып аткандардын баары ушуга муктаж. Чындап айтканда, мындай жашообузду карап көрсөк, эшиктегичи азыркы инфляциянын учуру, кымбатчылык болуп атат. Ошол учурда сөзсүз бул нерсени биз карап беришибиз керек деп ойлойм. Эгерде сиздер сунушуңуздар болсо, бизге бериңиздер, биз колдойбуз. Рахмат сиздерге. Рахмат болуңуздар. Рахмат. Урматтуу Замир Курмаевич, биз азыр ушул мыйзам долбоорун депутаттар менен талкуулап аткан чакта бир нече саясатчылар, активисттер, блогерлер, журналисттердин үстүнөн сот иши ушул тапта жүрүп атат. Мына мен жанатан бери массалык маалымат каражаттарын карап отурам. Өзүңүз адвокат болгонсуз мурда. Аябай көп мыйзамсыз окуяларды көргөнсүз. Азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун укугун коргогонсуз. Эми азыр өзүңүз жогорку соттун төрагасысыз. Өзүңүз азыр элестетип кое бериңиз, мурда ошо сиз адвокат болуп жүргөндөгү абалдан кеминде 5 эсе начар акыбал. Мына азыр Перизат Суранова деген кызды апасы менен көрүштүрүп алып кетти. Эми мыйзам ошондой болсун, бирок дагы бир адамдык, бир адамгерчилик деген болуш керек дедим, жок дегендечи. 25 биздин активист жарандарыбыз кармалды. Алардын эми күнөөлүү эмес экенин сот аныктайт албетте. Бирок ошол бир тынч жыйынга чогулуп, жөн гана сүйлөшүүсүнүн айынан мына ушинтип азыр темир тордун артында отурушат. Эми бир гумандуулук кылып, эскертүү берип, бир ушул сиз өзүңүз бир реакция кылып, ушул маселени бир карабасаңыз, Замир Курмаевич, коомчулукта чын эле бийликке дагы, сотко дагы нааразылык күндөн күнгө күчөп атат. Бийликке болгон нааразылыктын бирден бир себеби бул сотко болгон ишенбөөчүлүк. Мына мен айрым адвокаттар менен сүйлөшсөм, айтат, мен адвокат болгум келбей калды дейт. Анткени мыйзамдуулук таптакыр болбой эле ушул туура нерсени көрүп айтып турсак дагы болбой чечим кабыл ала бергенде, мына ушундай аргасыз ушундай ойго келет экенсиң дейт да. Эми ушуну бир туура жолго салып өзүңүз карабасаңыз, анткени аларды жанагы массалык башаламанды уюштурууга кандайдыр бир катуу аракеттер болуп, реалдуу бир кадамдар болсо, ага мен да каршымын. Бизге стабилдүүлүк, туруктуулук керек, эң маанилүү. Бирок жанагындай жөн эле жанагы арасынан бирөөнө диктофон коюп, аны дагы өздөрү жаздыртып, анан
ушинтип бир жоктон бар кылып иш токуганы коомчулукта чын эле жанагындай аялдарды, жаш кыздарды жанагы Москвадан бери алып келип, алар ачкачылык кырмап, эми Кудай сактасын, эртең бир кырсык болуп кетсе, бул чоң бийликке, азыркы президентке болгон чоң көй жабылат. Ошону биз мындай депутат катары бизге дагы мына бардык депутаттарга толуктура кайрылууга келип атат. Өзүбүз түрмөлөрдү барып көрүп келдик. Мына сиз жакшы реакция кылдыңыз. Жанагы мына мыйзамда дагы сиз жанагы маселелер боюнча өткөндө жанагы абактарда биз кыдырып чыккандан кийин дароо реакция кылганыңыз жакшы болду. Чын эле бир айлап сот процессин күтүп жаткандар көп болуп атат да. Ошо бир 17 миң 18 миң сомдук жанагы уурлук боюнча аялдын маселесин көтөрдүк. Андан кийин Народныйдан кичине бир азык уурдай калам деген эми албетте уурлукту мен эч качан мындай аны айыпташыбыз керек баарыбыз. Ал кылмыш. Бирок ошого окшогон маселелерди дагы мындай чечиле турган маселелер сотто айлап жатып калган учурлар бар. Замир Кырмайчы, мына азыр бизди жаңы жылыңыз менен куттуктадыңыз. Биз сизди куттуктап атабыз. Бирок ошол жерде таптакыр жанагы жыйынга барбаган бир блогер жигиттер камалып кетти да. Мына ошонун бардыгы азыр бийликтер ойлоп атат, мындай эч ким буларды коргоп чыкпайт аткы. Жок. Мына мен саясий биздин тарыхыбызды аябай жакшы билем. Ушинтип акырындык менен мындай нааразылыктар жаралат элде. Азыр ошол процесс кетти уже. Чын эле ошондой болуп атат. Ошон үчүн сиздин мындай колуңузда да бир мүмкүнчүлүк болсо ошол мыйзамдуулукту орнотуп, ушул маселеде кайдыгер болбой бир жакшы өзүңүз киришип, жанагы жарандарыбыз чыгыш керек деген ойдомун да, эркиндикке. Жок дегенде үй камагына чыгарганда жаңы жылдын алдында. Болот эле. Мен ошентип күткөм мына 26-27 сот болот десе, мен ойлодум эле алардын баары көпчүлүгүн үй камагына чыгарып, анан кийин эч жака мындай чыкпоо тууралуу чечим менен чыгат деп. Бирок тилекке каршы андай дагы болбой, көпчүлүгүбүздүн мындай көңүлү сууп баратат да ушул маселедечи. Ушуга бир терең көңүл буруп койсоңуз, рахмат. Жанар Кубаныч, рахмат. Албетте, азыркы учурда ушу сот реформасын жүргүзүүгө аракет кылып жаткан учурда сиздердин сын пикирлерди дагы, сунуштарды дагы эске алабыз. Бирок эми азыркы учурда алардын күнөөсү барбы жокпу анысын биз айта албайбыз. Конечно, бул жерде баягы экинчи процесс болуп калбасын деп атабыз. Бирок сөзсүз түрдө эске алабыз. Азыр алардын күнөөсү барбы жокпу аны тергөө органдары, көзөмөлдү кылып аткан прокуратура жана башкалар далилдеш керек. Анан бизге жогорку сотко келгенде кийин аны да карайбыз, аракет кылабыз. Рахмат. Мындай суроолорду берейинчи. Тинтүү иши болуп атканда, ошо тинтүү иши жүрүп аткан жаран камера колдонуп ошо тинтүү иштерин тартса болобу видеого? Тинтүү иши жүрүп атканда ал жактан видеосъемканы, оперативный видеосъемка болот. Тергөө тобунда атайын эксперт болот. Өзүнүн видеокамера тартат полностью. Суроо конкретно болду, ошо сиз тинтүү ишин жүргүзүп аткан үйдүн ээси ошону видеокамера тартса болобу? Эгерде кааласа тартса болот го, эмеске тактап берейинчи. Бирок болот, эмес жок, запрет жок, мен билген боюнча. Албетте болот. Ал өзүн да коргош керек да, туурабы? Анан кийин эмнеге ушундай бир тинтүү иштери жүрүп, ушундай нерселер болуп атканда эле биринчи эле камераларды жулуп тартып эле неметип, эмнеге мыйзам түрүндө ушу тинтүү иштери жүргөнүн көргөн элекмин да менчи. Ушул окуя боюнча деле видеолорду карасаңыз, бүт эле жерде жүрөт, Facebook бардык жерде жүрөт. Биринчи эле барып камерага асылат да. Мен өзүм журналист болгом. Мен билем. Биринчиден эмне себептен? Анткени тинтүү иштерин бир жерин туура эмес кылып аласыңар, же болбосо туура эмес кылып атасыңар да, ужечи. Элбиран Калсырович, бул тергөө амалдары жүрүп атканда видеокамераны тартып алган, запрет кылганы бул баягы жолтоо болбосун тергөө иштерине деп ошон саналат. Азыркы мына бизде тинтүү иштери болгон жүргөн мына кылмыш ишин алып калганда тинтүү иштери жүрдү, бир дагы мыйзамсыз иш болгон жок. Мыйзамсыз иштериңер жүрбөйбү видеодо эле? Колунан камераны жулуп алганыңар видеодо эле жүрбөйбү? Сотрудниктердин колунан камераны жулуп аткан. Эрлан Калсырович, ал жерден видеокамераны тартканда бул Facebookка чыгып алып, тергөө амалдары жүрүп атканда аны прямой эфир жүргүзүп атат, болбойт. Тергөө амалдарын Эмнеге болбойт? Кайсы мыйзам менен болбойт? Тергөө амалдары да, тергөө амалдарынан жабык жүрүш керек. Силер ошол үй кишинин частный собственностуна кирип тинтүү иштерин жүрүп атасыңар. Кайсы мыйзамда камерага тартса болбойт деп жазылган? Камерага тартып берсин өзүнүн камерасында, областчы, бирок түз эфирге чыккан болбойт. Кайсы мыйзам? Тергөө амалдары.
Тергөө амалдарын сыртқа чыгарганга болбойт. Ошол жерде ошентип жазылды эле. Прямой эфирге чыкса болбойт деп жазылды эле. Тергөө амалдарын мен адамды тергөөчү адам допрос кылып алып отуруп Facebook'ка прямой эфирден отурбайт да туурабы? Бул мыйзамга туура келбейт. Бул тергөө сыры деген болот. Ар бир тергөөнүн өзүнүн эмеси бар. Өзүн эгерде өзүн коргойм деп прямой эфирден отурбайт да туурабы? Бул мыйзамга туура келбейт. Бул тергөө сыры деген болот. Ар бир тергөөнүн өзүнүн эмеси бар. Өзүн эгерде өзүн коргойм деп мындай видеокамера тартып прямой эфирге чыкпаса, эмесе. Смысл ал видеонун анда? Силер баары деле ал телефондорун тартып аласыңар да по-любому. Эрлан Калчырович, ушу бирөөнүн телефонун тартып алып, анан видеосун бербей коет деген уктуңузбу? Анда жок да. Алта убактылуу алынат, кайра берилет. Ал видео сакталып калат, эч кимге жаратпайт. Эми ал телефон бирөөнүн колуна тийгенден кийин эмне болот?